Саламатсыздарбы? Эфирде жаңалыктардын шашылыш чыгарылышы. Учурда Бишкектеги Ош базары өрттөнүп жатат. Соода жай мындан жарым саат мурда күйүп баштаган. Алдын ала маалыматтарга караганда өрт базардагы кийим-кече саткан күркөдөн чыккан. Учурда жеринде өрт өчүрүүчүлөрдүн бир нече бригадасы иштеп жатат. Окуяга күбө болгондордун айтымында өрттүн аянты улам кеңейүүдө. Азырынча жабырлануучулар тууралуу маалымат жок. Кырсык болгон жерде жүргөн интернет колдонуучулар окуяны видеого тартып, социалдык баракчаларга жайгаштырууда. Назарыңыздарга ошол тасмаларды сунуштайбыз. Bir машина жетпейт қой? Жетпейт қой бұл машина. Ош базары 205-ін әлі өткесті. Өрт ұлғат бұл жерден. Елдер бұл жерде өртті көргенге келішті бары. Атайым магазин екен. Бүгін 30 январ саат 10-дан 7 өтті. Учурда Ош базары күйіп жатат. Жарым саат, 1 сааттай болды күйіп жатқаныға. Ош базарының киришинде оң жақтарында сейтек кийим сатуучу жер күйө баштаптыр. Ичинде өлгөндөр тууралуу маалымат. Окуя болгон жерде азыр НТС телеканалынын кабарчысы Кайыр Жайлебекова иштеп жатат. Азыр ал биз менен түз байланышта. Кайыр, айтсаңыз, абал кандай? Алтынбек. Азырынча Ош базарында келип чыккан өрт боюнча абал кичине басаңдап калды. Азыркы тапта өрт чыккан жерде өрт өчүрүүчү кызматтар иштеп жатат, бирок алардын саны канча экени белгисиз. Себеп дегенде күйүп жаткан сода борбордун толугу менен өрт каптаган. Сода борбор азыркы тапта толугу менен ошол курчалып, андагы сода кылып жаткан адамдын баары сыртка чыгарылды. Бирок канча дагы өрт дагы деле өчпөй жатат. Ошол эле маалда азыркы тапта тез жардам кызматы дагы келип бул жакта иш жүргүзүп жатат, бирок бактыга жараша айтылган маалыматтар боюнча жабырлануучулар жок. Содагерлердин айтымында өрт эртең мененки саат 9 чамасында башталган, бирок анын эмнеден келип чыккан кесепети азырынча тактала элек. Ошондой эле бул Ош базарынын аймагында жайгашкан бардык сода борборлордун иши токтотулуп, жол кыймылына дагы убактылуу чектөөлөр киргизилип жатат. Ошондой эле өрт чыккан Семетей кийим сатуучу сода борборунун ичинде газ бар деген дагы маалыматтар чыгып, анын ал жарылып кетет деген дагы кооптонуулар жүрүп жатат. Бирок азырынча канча аян күйүп жатат, анын өрттүн эмнеден улам келип чыккан кесепети азырынча тактала элек, ал боюнча эч ким айтып бере албай жатат. Ошондой эле айтылган маалыматтар боюнча бул жакка өзгөчө кырдаалдар министри Сулатбек Боронов келет деген дагы маалыматтар айтылып жатат. Бирок бул азырынча тактала элек. Азыркы тапка алынган маалыматтар ушул, Алтынбек. Эскерте кетсем, биз менен түз байланышта НТС телеканалынын кабарчысы Кайыр Жайлебекова болду. Мен сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.